Саламатсыздарбы. Ода Геошондо программасы. Егемендик доорунун бардык 30 жыл бою Кыргызстандагы саясатчылар гана эмес, карапайым адамдар да мыйзамдуулук үчүн күрөшүүдө. Мыйзамды бузса болот деп эч ким эч качан айтпайт, бирок ар башка адамдар же топтордун эңсегени ар түрдүү болгондуктан ар кандай чатак жыйынтыктар чыгат. Ага мыйзамдар гана эмес, негизинен өзүбүз күнөөлөбүз. Аны менен катар бүткүл 30 жыл бою улам оңдолгон конституциядагы дээрлик бардык мыйзамдар менен башка эрежелер дагы бузулуп келет. Аны баарыбыз көрүп билип турабыз, бирок көнүп калганбыз. Айрымдар ал тууралуу айтат, жазат, абалды оңдоого да аракет кылат, бирок аларды эч ким укпайт. Жардамдашууга болсо андан да азыбыз катышабыз. Маселе топтолгондо болсо бир күнү тосмону бузуп, ташкын суудай агып түшөт. Мыйзам бузулушуна биз ушунчалык көнүп калгандыгыбыздан аны коррупция сыяктуу байкабай да жашай беребиз. Коррупция болсо бизди бала бакчадан тартып курчап келет. Кайсы бир сыйкырчы келип өлкөдөгү бардык коррупцияны заматта жок кылып салса, бүткүл мамлекетибиз урап да түшүшү мүмкүн. Анткени коомубуздун пайдаланынан тартып бөлмөлөрү менен чатыры баары коррупцияга чыланып курулган. Бирок көп айтылган нерсеге адам көңүлү бурбай калат экен. Ошондуктан акыркы мезгилде кимдир бирөө катуу ыйкырып же көбүрөөк адам чогултуп митинг өткөргөнгө гана кулак салабыз. Аны да түшүнүп калган хайпчылар болсо, ар башка технология менен алдыңкы ыкмаларды колдонуп, кээде апыртып калп маалымат таратканга да өттү. Бирок алар сырларын катуу сактагандыктан биз сыртын гана көрөбүз. Анын баарына сабаттуулук деңгээли эбегисиз төмөн түшкөнүн кошсо, эмне үчүн маданиятыбыз бузулуп баратканын түшүнсө болот. Маданияттын негизи тиги же бул нерсени бири-биринен айырбаштоодо жатат. Канчалык майда нерсени сиз бири-биринен бөлө алсаңыз, ошончолук маданиятыңыз жогору. Коом андай майда нерселерге көңүл бурбай калганда деградация башталат жана кичине эле нерседен баары урап түшүүгө даяр. Ошондой деградациянын айынан мугалимдер менен врачтар, ишкерлер менен саясатчылар баары айтканы бир, жасаганы башка болуп калыптанып калган. Милиция, соттор же ошол эле борбор шайлооком асмандын башын сүйлөйт, бирок өзүнүн курам милдетин толук аткарбайт. БШКнын бирден бир милдети таза жана адилеттүү шайлоо өткөрүү. Бирок ал эч качан анткен эмес жана алдына андай милдетти койгон да эмес. 4 октябрдагы шайлоодо кандай мыйзам бузуулар болгону тууралуу жыйынтык чыгара элек жатып, 21 октябрда БШК кайра шайлоону 20 декабрга дайындаганда, айрымдар кризистен ушинтип чыгып кетсек болот экен деп алданган. Бирок БШК кичине күтө турса, жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарын оңдоп түзүүгө үлгүрмөк. БШК көгөрүп өз чечимин өзгөртпөгөндүктөн парламент шайлоону өткөрбөй коюуга батынды. Аны менен катар шайлоо баары бир болбой калгандыктан бийликке келгендер биротоло конституциялык реформаны да ишке ашыралы деп ойлоду. Бирок революция уюштуруп, бийлик басып алууну жакшы билгендер жакшы конституция жазууга жөндөмсүз болуп чыкты. Конституция бузулуп бүткөн коомдун каалаганын чагылдырып, ошондой деңгээлге жөн гана төп келбестен коомду алдыга өнүгүүгө түртүш керек эле да. Эмне туура эмес, эмне жакшы, эмне жаман экенин тааныбай калган коомдун бузулушу болсо, улам ылдамдап баратат. Конституцияга курултай идеясы кеңири киргенин эле мисал катары келтирсе жетиштүү. Курултай — это институт первобытной общины. Курултай байыркы доордун түзүлүшү, парламент болсо орто кылымдарда пайда болгон. Анткени калктын саны көбөйгөндүктөн Афина демократиясы учурундагыдай түз демократияны ишке ашыруу кыйындаган. Ошол себептен калк өкүлдөрдү шайлай баштаган. Азыр болсо биз ошондой парламенттин өнүккөн түрүн байыркы курултай менен бириктирип, 21-кылымдагы заманбап маалымат доорунда жашагыбыз келет. Институтом первобытно общинного и жить при этом информационном обществе. Бирок 20 декабрда кайра шайлоо өткөрүлсө эле баары калыбына келип калмак деп ойлобуш керек. Жаңы шайлоонун жыйынтыгы 4 октябрдагыдай болуп калышы мүмкүн эле. Анткени эч мыйзамдар оңдолгон эмес. Шайлоо учуруна мыйзам бузгандар болсо жазаланбай калган. Биз мыйзамды чирип баратабыз деп отурмакпыз. Ошондо саламат калыңыздар.